ناصحا ومجددا فارنوا بنذر طاهر وجنان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatu bir tugandar Hazreti İmam Mahdi aleyhissalatu vesselam din 5. halifası Hazreti Mirza Masrur Ahmad Khalifatul Masih el-Khamis ayyadahullahu ta'ala be nasrihil aziz 2024 jildin 5. yanvarında okugan Cuma kutbasının ayağında Palestina'nın ezilip jatkan musulmanlar üçün dagı bir jolu dua kılıga çakırıp munday dedi. Men силерди Палестина үчүн дуба кылууга чакырып жатам. Аларды дагы эле дубаларда эстеп тургула. Тааныш билиштериңердин чөйрөсүндө алар тууралуу айткыла. Ошондой эле мен мурун да айткандай элдерге да жеткиргиле, өзгөчө саясатчыларга жеткиргиле. Израиль өкмөтү өзүнүн мыкаачылыктарын токтотпой токшойт. Ал тургай алар өз аскерлерине 2024 жылы да согуштун жылы деп айтышты. Аллах Таала палестиналыктарга ырайым кылсын. Эми бул аймакта согуш күчөп, анан дүйнөлүк согуш болот деп да жатышат. Бейрутту да бомбалай башташты. Эми алар согушту кеңейтип барышууда. Бир караганда АКШ өкмөтү аларга согушту чектегиле деп айтып жаткандай көрүнөт. Бирок бул куру эле сөздөр. Алардын үндөрү өтө басаң. Алардын чыныгы планы палестиналыктардын Газадан толугу менен жоготуп, ал жерди басып алуу окшойт. Аллах Таала палестиналыктарга ырайым кылсын, мусулмандарга да ырайым кылсын. Аллах Таала мусулмандарга заман имамынын үнүн угуп, аны кабыл кылууга көңүл буруулары үчүн да аларга акыл парасат берсин. Амин.